23 февраль Атамекенди коргоочулар күнү менен Ак Кеме YouTube каналынын жалпы жамааты жалпы кыргызстандыктарды коттоктойт. Мекенге болгон үлүшүңүздөр чоң болсун деген салым менен алдыда кайрадан кабарлардын жаңы түрмөгү сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Пара алып жаткан жеринен Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын сотко чейинки тергөө иштери боюнча орун басары жана тергөө кызматынын тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка ылайык 21 февраль күнү Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын сотко чейинки тергөө иштери боюнча орун басары жана тергөө кызматынын тергөөчүсү 20 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалышкан. Аталган кызматкерлер Нарын районунун бир топ тургундарынын баш коргоо чарасына оң чечим чыгаруу үчүн алдын ала сүйлөшүп алып, Нарын районунун тургундарынан 40 000 сом талап кылган. Кылмыш жаза кодексинин 267 беренесинин 1-бөлүгү анча оор эмес кылмыштарга тиешелүү, анда жаза айып пул түрүндө гана каралган, эркинен ажыратуу каралган эмес. Учурда кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө ыкчам иш чаралары улантылууда. Хасбек деген кайманат менен белгилүү болгон 20 жаштагы дагестандык блогер Хасбулла Магомедов долларлык миллионер деген маалыматка жооп кайтарды. Буга чейин Forbes басылмасы блогердин миллиондогон кирешеси тууралуу жазган. Хасбулла Магомедов 2019-жылы популярдуу боло баштаган. 3 жылдын ичинде бою 93 сантиметр болгон 20 жаштагы жигит UFC менен 5 жылдык келишим түзүп, дүйнөлүк жылдызга чейин айланган. Forbes журналынын маалыматы боюнча Магомедов мынчалык кыска убакытта кеминде 2 миллион 200 000 доллар таба алган. Ал муну кантип ишке ашырды деп жазылган басылманын Инстаграмдагы расмий баракчасында. Бул билдирүүнүн алдында Хасбек эмоционалдуу пост жазган. Анын билдиришинче, бул чындыкка дал келбейт. Мен сиздерге каршы билдирүү жазалам. Анткени сиздер бул жерде адамдарга туура эмес маалымат берип жатасыздар. Бул билдирүүнү жазган адам жөн эле койчу. Элдерди адаштырбагыла деп жазды Хасбек. Кечээ 22 февралда Жалалабад шаарындагы Барпы театрында Атамекенди коргоо күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү. Бул туурасында шаардык мэриянын маалымат борборунан билдиришти. Белгилүү болгондой, Самалка президенттин Жалалабад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Гүлзат Ашырова, шаар мэри Эрнисбек Ормоков, шаардагы көч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, ардагерлер жана шаар тургундары катышышты. Салтанаттуу иш-чарада кала башчысы Эрнисбек Ормоков Атамекенди коргоочуларды майрамы менен коттуктап, көч түзүмдөрүнө эмгектенген бир катар кызматкерлерге ардак грамоталарды жана алкыш барактарды тапшырды. 22 февралда Баткенде 3 тонна пиязды Тажикстанга мыйзамсыз ташып өтүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Белгилегендей, кармалган жаран Лейлек районунун Сада жергилигинде 47 жаштагы тургун болгон. Кармоо учурунда аталган жаран каршылык көрсөткөнү айтылат. Документтер толтурулгандан кийин айдоочу, унаа жана жүк тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилген. 23 февралга карата Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 61 миллион 50 775 сом жана 15 250 рубль түштү. Бул туурасында Каржы министрлигинен билдиришти. Белгилүү болгондой, Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбор казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алышат. 22 февралда Европанын жер ортолук деңиз сейсмологиялык борборунун маалыматы боюнча Туркиянын чыгышында күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө болуп өттү. Бул жер титирөө Бишкек убактысы боюнча 13:09 катталган. Жер титирөөнүн очогу 644 000 калкы бар Диябакыр шаарынан 61 чакырым түндүктө жайгашкан. Бул титирөөдөн жабыркагандар жана кыйраган имараттар боюнча азырынча так маалымат жок. Эскерте кетсек, 21 февралда Хатай провинциясында жер силкинүү болгон. Учурда ал жерде издөө куткаруу иштери жүргүзүлүүдө. Буга чейин 6 февралда таңга жук Туркияда очогунда 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, андан көп өтпөй күчү 7,5 балга жеткен экинчи жер силкинүү орун алган. Акыркы маалыматтарга караганда кырсыктан 42 310 адам көз жумуп, 110 000 киши жабыркаган.
Кече 22 февральда президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Анда мамлекет башчыга ÖKMK куткаруучулары тарабынан Туркияда жүргүзүлгөн издөө куткаруу иштери тууралуу маалымат берилди. Министр Кыргызстандан барган куткаруучулар урандылардын астынан 8 адамды, анын ичинде жаш балдарды сактап калууга, 198 адамдын сөөгүн алып чыгууга жетишкендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров куткаруучуларга Туркиядагы ири кыйроолорго алып келген жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу боюнча аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирип, алардын иш аракеттерин профессионалдуу, жакшы уюшкан жана натыйжалуу деп атады. Мамлекет башчы министр Бообек Ажикеевге Туркиядагы издөө куткаруу иштеринде өзгөчөлөнгөн куткаруучуларды сыйлоо боюнча сунуш киргизүүнү тапшырды. Бул башкаларга дагы стимул болорун, алар мындан дагы мыкты иштеп, өз кесибинде өсүүгө умтула турганын баса белгиледи. Туркиядагы акыркы жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 562ге жетти. Бул тууралуу Туркиянын саламаттыкты сактоо министри Фахретдин Кожа билдиргенин Анадолу агенттиги жазып чыкты. 6 адам каза болду, жабыркагандардын 18-нин абалы өтө оор деп бааланууда. Алар Адана жана башка ооруканаларына жеткирилген. Эскерте кетсек, 20 февралда Хатай провинциясында жер силкинүү болгон. Учурда ал жерде издөө куткаруу иштери улантылууда. Буга чейин 6 февралда таңга жок Туркияда 7,5 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, андан көп өтпөй эле кайра ушундай балга жеткен экинчи жер силкинүү орун алган. Азыркы маалыматтарга караганда кырсыктан 42.300 адам көз жумуп, алардын 110.000 киши жабыркашкан. Коңшу Тажикстанда катталган 7 балдык жер титирөө Ош шаарында дагы сезилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык бүгүн 23 февраль күнү 6:37 чамасында Тажикстандагы жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Бордөбө айылында 4,5 бал, Нура жана Эркештам айылдарында 4 балга чейин сезилген. Такталган маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Күндөн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин Аккеми YouTube каналына катталып, кабарлардын жаңы толкунунда жаңы кабарлардан кабардар болуп туруңуздар. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.